Бүгүнкү күндө Талас облусунда 27 айылга бала бакча керек. Бала бакчага кезек күткөндөр күн санап өсүүдө. Менчи үйлөр болсо 25 балага чейин. Жыйында үй тибиндеги бала бакча ачууга кызыккан жарандарга кандай шартта мүмкүнчүлүк берилери маалымдалды. Санитардык нормалар бизде минималлаштырды. Айтып өтө турган болсок, ойноочу жай менен мурда уктоочу жай өз-өзүнчө болуш керек болсо, азыр бир эле ойноочу жайда баягы чогула турган керебеттерди алып, аларды чогултуп коюп туруп, ошол жерди кайра баягы керебеттерди жазып коюп, уктоочу жай катарында колдонсо болот. Жыйындан катышуучуларына салык төлөөдөгү жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Негизи сиздерди бирдиктүү салыктын түрүнө каттайбыз. Анан кийин ошо салыктын түрлөрүнөн бошотуласыздар. Болгону жалданма жумушчуга эле патент менен полис төлөнөт. Үй шартында бала бакча ачууда маани берүүчү жагдайлардын бири өрт кырсыгын алдын алуу жана өрт коопсуздук эрежелеринин сакталышы. Этаж үйлөрдө терезенин сырты решетка менен толтурбаш керек. Бул жанагы кандайдыр бир кырсыктар болуп кетсе, ошол жакта жайгашкан мекеменин ичиндеги жарандарды терезе аркылуу эвакуация кылып чыгарып кеткенге. План эвакуация ал өзүнүн жана үлгүлөрү менен көрсөтүлгөн да, көрүнүктүү жерде илиниш керек. Байкасаңыздар, ар бир мекемеде план эвакуациялар бүгүнкү күндө жайгаштырылган да, ал дагы бир талап болуп эсептелет. Үй тибиндеги бакчаларды көбөйтүүнүн башкы максаты бала бакчалардын жетишсиздиги жана кезекте турган балдардын көптүгү. Үй бала бакчаларын ачуу бул көйгөйдү жоюуга өбөлгө болот. Бакча маселесин жөнгө салуу максатында азыр жерлерде ушул кыска мөөнөттөгү бала бакчаларды ачуу, ушул частный секторду ишкерлерди бакча ачууга кызыктыруу деген маселе приоритетке коюлуп турат. Бүгүнкү жыйындын максаты дагы ошо бакча ачам деп бакча ачууну көздөгөн жекешкерлерди чогултуп, анан ошо салык кызматынан, МЧСтен, ошондой эле биздин Талас өнүктүрүү фондусунан, санэпидстанциялык көзөмөлдөө борборунан атайын адистердин катышуусунда жыйын өткөрдүк. Ошондой эле Талас облусунун өнүктүрүү фондунан бул багытта иш баштоо үчүн 6% менен жеңилдетилген насыяларды алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал үчүн ишкерлердин бизнес долбоорлору болуусу шарт. 6% менен кредит алганыңызда болот. Өзүңүздөр баста, залогуңузда жетсе, сумма ограничения жок. Бактыгүл Дүйшенова, Мелис Элебесов, Урматтуу Турбек уулу, Талас шаары.